Ассаламу алейкум, урматтуу Китеп Тугу YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер менен биз кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизге коноктор шайыр кыз келген. Анда биз конок менен тааныштырып, китеп тууралуу маек курсак. Саламатсызбы шайыр? Кош келипсиз. Өзүңүз тууралуу маалымат берип, көрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы жалпы Китеп Тугунун көрөрмандары. Менин атым Шайыр Самирбек кызы. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетинин 2-курсунун студентимин. Эң сонун кош келипсиз. Бүгүн бизге кайсыл китепти окуп, кайсыл китепти даярдап келдиңиз? Рахмат, кош келдик. Мен азыр сиздерге Тара Вестовердин Окуучу кыз китебин даярдап келдим. Бул китеп аябай өзгөчө китеп. Тара Вестовердин биринчи эмгеги. Ушул китеп жөнүндө айтып берем. Өмүр тажрыйбалы тууралуу жазылган китеп экен, Аталышы дагы окуучу кыз экен. Эмне үчүн мындай аталып калды сиздин оюңузча? Окуучу кыз дегенде эле окууга умтулган кыз. Окуу үчүн кандай тоскоолдуктарга барды. Бул китептин башында эле жазылган сөздөр айтылып турат. Өзүңдү табуу үчүн чыккынчылыкка бардым. Өзүн табуу бул окуу менен табуу жана ошондой эле кантип табуу, ушул жаатында кеңири берилет. Ошон үчүн өзүн окууга умтулат жана окуучу кыз деп атайт да акырында. Ошон үчүн китепти ошентип окуучу кыз деп берген. Демек билимге умтулган, окууга умтулган кыздын тагдыры мемуар чыгармак экен, Анда келиңиз ушул китеп тууралуу, маек тууралуу кайсы жерлери сизге жакты, сизге таасир берген жерлери кандай болду? Жалпы көрөрмандарга оюңуз менен бөлүшө кетсеңиз, Китеп чындыгында эле өзгөчө китеп. Китеп бестселлердин китеби, бестселлерге кирген автордон биринчи эмгеги болушуна карабастан көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Ошол эле Билл Гейтстин сөзү бар, таң калыштуу окуя тим эле көңүл эргитет. Бул китеп силер уккандан да алдыганча жакшы китеп деп Билл Гейтс айткан. Билл Гейтстин эң жакшы көргөн китептеринин бири, ошондой эле менин дагы эң жакшы көргөн китептеримдин бири. Анда эмесе ушул китеп жөнүндө азыр айтып берем. Бул китепте эмне болот? Бул китепте Американын Айдахо шаарынын эң тоолуу жеринде төрөлгөн, диний фанаттардын үй-бүлөсүндө төрөлөт. Булар 7 бир тууган болушат. Тара эң кенжеси болот. Ушул 7 бир тууганда тең аябай зыйындуу болот да. Ушул тоолуу жакта чоңоюп атса дагы атасы диний болот. Ага кошулуп апасы дагы. Жана ошондой эле булар мектепке барышпайт. Тара эс тарткандан баштап 28 жашына чейинки болгон нерсесин айтып берет да, бул болгон окуя. Өзүнүн эле өмүрүн, мемуарын айтып берет. 28 жашында жазган, анан ушул 5-6 жашында баштап айтып берет да. 6 жашында айтат, биздин башкалардан айырмабыз бар дейт. Башкалар мектепке барат, бирок биз барган эмеспиз. Мен мектепке барып көргөн эмесмин дейт. Демек мектепке барган эмес, Тара? Анда билимди кандай алды? Бул Таранын тагдыры кандай болду кийинки келечеги? Себеби азыр билим бул бийиктикке умтулуучу, бийиктикке мындай үндөчү эң негизги куралдардын бири болуп эсептелет да. Азыр мага кызык болуп атат, эгер мектепке барбаса, Таранын тагдыры кандай болду? Анан бул китепке кандай кызыгып калды? Ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз, айта кетсеңиз. Эми апа дегенден ушул жерде да орду аябай чоң да. Тара үйдө окуйт. Тара дегенде эле Таранын агасы Люк бар. Люкту окутат. Бирок эми Люктун башына эчтеке кирбей коет да. Атасы айтат, үйдө окуйт балдарым. Атасы мектепке барышын каалабайт. Мектепке барса, ал жерде иллюминаттар дейт, ал жерде Кудай мектепке баргандарды жактырбайт. Алар адамды бузарлар, алар бузгучтар, мээңди уулашат алар деп баргызбайт да мектепке. Анан агасы Тайлер мектепке барууну умтулат. Жана ошондой эле бирок Тара барбайт. Тара эмне болуп кызыгып калат? Таранын кызыгуусу алгач эле математикалардан башталат. Бул китепти Тара башында Тайлерге арнайт да. Тайлер Таранын агасы болот. Бир тууган агасы. Бир тууган агасы болот, эң жакшы көргөн агасы болот, өзгөчө агасы болот. Өзү дагы айтат да, биз баарыбыз танго теуп атсак, Тайлер вальске түштү дейт да. Чын ушундай айтат. Тайлер ушундай өзгөчө, башканы ойноп ушулбаган, өзүнүн дүйнөсү болгон. Ал жай хорлорду, музыкаларды, вальстерди жакшы көргөн.
назик инсан болот. Анан Тайлер мен коллежге тапшырам дейт да атасына. Анан атасы мурчуйуп кетет, жини келет. Неге тапшырасың? Ал жак сенин мээңди уулайт, сен аны түшүнбөй атасыңбы деп. Тайлер анан бир күн эмес бир күн кетет. Сөзүңүз бар алчы. Мен ушул жерден бир суроо бергим келди да сизге. Азыр биздин эле заманда, азыркы эле ушул билимге умтулуп аткан жаштардын заманында ушундай окуя болуптур да бул жердечи. Атасы, мен оюма суроо келди мындай. Эмне үчүн буларды мектепке жибербейт да? Эмне таасир болду атасына? Атасына эмне таасир болгонун деле Тара деле өзү деле ушул убакка чейин билбейт да. Бирок атасы ушул психологиялык жактан ушундай жабыркоо, анан динди аябай туура эмес түшүнөт. Бул китепте деги эле динди туура эмес түшүнүү, ушундай деңи каякка чейин апарарын, жыйынтыгы эмне болоорун берет да. Атасы динди да туура эмес түшүнөт. Кудай мектепке баргандарды жаман көрөт, университетке окугандарды жаман көрөт. Анан атасы врачтарды жаман көрөт. Алар Кудайдын душмандары дейт. Алар сага дары берет, сени өлтүрүү үчүн берет. Эми аябай эле ушундай караңгы инсан болот бир жактанчы. Анан ошентип мектепке бардырбайт, аябай каршы болот. Үйдө окутат, үйдө окууга дейт, бирок үйдө окуусун да жактырбайт. Анан Тайлердин кетип атканына келдик эле. Тайлер кетет. Тара ушунчалык башкача болот да. Анан телефон аркылуу сүйлөшүп башташканда Тайлер окууга өткөнүн, ал жерде окуп атканын, ушул китептерди окуп атканын айтып баштайт. Анан Тарага айтат да, сен дагы кетишиң керек, сен окушуң керек дейт. Анан Тара бул учурда 14-12 жашка чыгып калды. Анан неге десе, сен окушуң керек, сен китептерди ал да дейт. Апасынын комнатасына кирсе бөлмөсүнө китептер турат. Ал жерде физика энциклопедиясы, врачтык ушундай нерселер болот. Анан аначы деген бул төрөтүүчү, аялдар төрөтүүчү да. Ошол жөнүндө китептер турат, бирок түшүнбөсө деле окуй берет ошол окутуучу. Өзүнүн аракети менен. Ооба, түшүнбөсө деле окуй берет. Бирок баары бир деле түшүнбөйт да. Анан диндерди окуйт. Мен тарыхты эмес, математиканы эмес, мен динди окуучумун дейт да, бирок түшүнчү эмесмин дейт. Бирок окуй берет. Андан кийин Тайлер менен дагы байланышканда Тайлер сен коллежге даярдан дейт. Кантип десе, сен математиканы оку дейт. Кантип аны окуйм десе, сен сатып ал дейт да. Бир китепте айтат, Тара ал учурда өзү жанында комшуларына жардам берип иштеп калган учуру болот да. Анан барып китептерди сатып алат. Математика китебин сатып алат дагы окуп баштайт. Окуйт, түшүнбөйт, эсептерди, татамкез, косинустарды окуп баштайт өзү. Анан бир чоң китепти айылап кайталай берет. Кайталоо деген ушундай да, эме болуп коет. Түшүнбөгөн апасынан сурайт, апасы үйрөтөт, атасына барса атасы чыгарып берет дагы, бирок үйрөтпөйт. Атасы үйрөтпөй коет. Ошондо айтат, атам баарын билет, бирок билгенин мага бербейт дейт да. Ошондо атасы чыгарып берет, бирок айткан чыгарышын. Атасын чыгарганына карабап да үйрөнөт. Математиканы ал бир китепти кайталап, экинчисин барып сатып алат. Ошентип атып, бир күнү чай үстүндө атасына айтат, мен кетейин атам. Каяка? Коллежге тапшырам. Тайлер бул жактан эмесин даярдап атат. Анан мындай кылса Таранын көйлүгү жок болчу. 3 агасынын көйлүгү бар, 4-өсүнүкү жок болчу да, булар жетип берди. Анан апасы күнделиктүү көйлүк алганга даярданып баштайт. Аракка биракка Тара өзүнүн каяк туулган күнүн билбейт да, кайсыга болгонун. Бирок сентябрда төрөлгөнсүң деп тайнеси деп талашса, апасы майда төрөлгөнсүң деп талашат. Бирок жашын билет, ушул жылда төрөлгөнүн, Тайлерден ушунча жаш кичинекей экенин билет. Ошентип акыры көйлүк алат. Көйлүк алып, окуусуна даярданып баштайт. Атасы китеп менен көрсө, жамгыр жаатса да бактарды сугартырат. Китептен болушунча жулгусу келет да, алыстаткысы келет. Китептен бөлгүсү келе берет. Эң таң калтырган айтат да, жамгыр жаатса дагы бактарга челек ташып сугарып жүрдүк дейт да. Ошентип алып атасы болушунча каршылык көрсөтө берет.
Демек, аябай мындай өкүнүчтүү экен Таранын тагдыры. Негизи бул университетке барганга чейин, окууга барганга чейин. Андан кийинки тагдыры кандай болду? Таран окууга тапшыра алдыбы? Кайсыл багыт боюнча кетти? Мага аябай кызык болуп атат. Менин оюмча көрөрмандарга да кызык болуп атышы керек. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Тара деген ошол жерде окууга даярданып баштайт. Анан атасы ал учурда каршы болчу да. Эмнеге антесиң? Алар сенин мээңди улашат. Ушундай деп ага айткан сөздөрүн дагы деле Тараны алып калыш үчүн даярдайт. Анан Тара экзаменге даярданып баштайт. Экзамен ушул күнү болот экен дейт. Тайлер экзаменге неме жазыш керек да, арыз жазыш керек да, катышуу үчүн Бригма Янг университетине тапшырып көр дейт. Тара ал учурда 17 жашта. Анан мен ал учурда мектепте окугам, үйдө окугам деп ушундай нерселер менен анын ордуна Тайлер арызды жазып, Таранын ордуна тапшырып коет. Экзамен ушунча күнү болот дейт. Тара ошол күнгө бир күн калганда тайжеси бар да. Ошол тайжесине барат. Анан барып даярданат, эртеси күнү экзаменге кирет. Экзаменге киргенден кийин эле эптеп тапшырат, кантип тапшырышты сурайт. Ошол жерде ассистенттерденчи жаман көрүшөт, кантип билбесин ушуну деп. Бирок тапшырат. Андан уже тапшырды да, анан атасы бул өтпөйт деп жүрөт. Ушул бир айдан кийин келет. Аябай толкундануу менен эми өтпөсүм керек деп ушундай ойлоп койгон да. Негизи балл 27 болуш керек эле. Тараныкы 28 болуп калат. Демек, бир балл дагы чечип, бул окууга өтөт, Тара. Эң сонун Тара демек окууга өттү. Коллежге өттү деп атасыз. Андан кийинки жашоосу кандай болду? Окуп кете алдыбы? Кандай кыйынчылыктарга дуушар болуптур? Кийинки жашоосу дагы аябай кызык. Эми кызыктын баары ушул жерде башталат да. Кийинки жашоосу атасы жаман көрүп баштайт. Уже кетерине аз күн калат. Анан чыккынчылык деп атпайбы? Чыккынчылыкты аярдай баштайт. Анан агасы Шон пайда болот. Бир тууган агасы анан, Тайлердин башка дагы агалары бар демек, Эң улуу агасы бар, эң экинчи агасы болот. Эң улуу агасы Тони болот. Анан Шон менен жүргөн убактарында Шон аябай аны басынтып, ушинтип, Тара ал убакта биринчи жолу боенот. Тара боенуп баштаса, сен балык көзсүң, ушундай нерселерди айтат. Тара эч кыздай болуп кийине да. Неме болуп, боз толстовкасы бар. Анын жеңин күн ысыкта мынтип тура койсо, атасы жеңинен тартып ушинтип аябай кагып салат да. Сен бузук эмессиң, сен бузук болгону шаарга барып кой депчи. Анткени ал шаарга барып ошентип урушуп турат. Шон дагы аябай мындай кордоп, баягы сабап негедирчи. Сен ушинтип жүрөсүң, сен эмнеге боенуп атасың, сен эмнеге көзүңдү боедуң, сен кимге жагынгың келип атат деп ушинтипчи. Демек, Тара окууга өткөндөн кийин дагы бул окуусуна үй бүлөсү каршы чыгып, аябай мындай кыйынчылыктарга учураттыр. Окууда кандай болду экен? Мисалы, ага эжелери менен, достору менен ал байланышып кете алдыбы кийин? Жок, анткени эки жак эки дүйнө болот да. Алар башка дүйнө болчу деп айтат. Окууга барат. Барган күнүндө эле общежитияга апасы жеткизип коет. Барсаңыздар, айтат да, атам дайыма айтчу, жакасы ачык аялдар булар бүт барастар деп. Булардын баардыгынын жакасы ачык, ийиндери ачык экен дейт да. Анын боз толстовкасы дагы деле кең жынсысы ошо менен турат. Баягылар ачык эле жүрө берет экен дейт. Анан буларда чиркөө деген болот да. Чиркөө дегенде эмне? Барып эмгектилектерин айтышып, ушундай болот буларда дагы. Бул кыздар дейт, чиркөөгө барганда жабык кийинишет экен дагы дейт. Анан бул жака келгенде ушинтип кеңири ачык жүрө беришет экен дейт да. Анан Тара бир комнатада жашап атса дагы аларга кошулбай коет. Бурчка уруп турат, аларга антет мынтет да. Алардын уятсыздыгы мага жугуп калышынан коркуп аттым дейт. Анан Венеса деген кыз болот ал учурда ошол группасында. Венеса менен таанышып калганда, Венеса айтат, ал дайыма стойка жакка кетчү дейт да. Ал тигилердей ачык кийинчү эмес дейт. Ал өзгөчө болчу. Колумда дайым китеп. Анан ошол кызга барып таштадым дейт.
ошол кыздан ар нерсени сурайм, үйүнө кечке чейин барам, анан баягы кыз жаман көрүп баштайт да. Сен кетишиң керек тезирээк депчи. Анан бир күндөрү Тара окуусун аябай окуп баштайт, бирок аудиторияда дагы түшүнбөгөн сөздөр болот да. Холокост эмне деп мындай жөнөкөй эле сөздү сурап, бардыгын желме кыздай карап шылдыңдашып, кийин сурагыс болуп калат. Лекцияларды түшүнбөй эле отура бердим дейт. Анан түшүнбөй семестрда жыгылат окшойм деп калат да. Биринчи семестринде жыгылып калат. Кайра немесине келет. Ошол каникулда Айдахова кайра келет да. Өзүнүн үйүнө, демек. Ушул жерден баягы Таранын жашоосу Айдахова келип токтоп калдыбы же мындай окуучулук күндөрү да, эми мындай студенттик күндөрү кийин кандай бул жашоодо бул Таранын тагдыры мага аябай кызык болуп атат да. Студенттик күндөрдү дагы мындай кыйынчылык менен өткөрүптүр. Андан кийин билим алуусуна дагы тоскоолдуктар болуп атат, үй бүлөдө дагы, достордун арасында дагы. Демек баардык жерден бул өзүнө баягы чыккынчылык кылып, өзүнө каршы туруп мындай билимге умтулган кыз экен да. Сиз өзүңүз баягы Таранын ордунда болгондо эмне кылмаксыз? Таранын ордунда болгондо мен деле ушундай кылмакмын балким. Аракет кылмаксыз, түшүнүктүү. Тара коллежди бүттү, ошол менен эле чектелип калдыбы, азыр Коллежди бүткөн жок. Каникул болгондо Айдахова келет. Айдахова келип акча табыш керек болот кийинки семестр баштагандачы. Атасы үйдө жашап туруп, таштан да кайра кайткысы келбейт. Атасы үйдө жашабасаң, анда кет дейт. Анда үйдөн кетишиң керек болот дейт. Бирок кетпейт да үйүнөн, атасына кайра таштандыга иштейт. Анан атасы каникул бүткөндөн кийин кийинки семестр башталды да. Каникул бүткөндөн кийин иштеп барды. Атам жарым эле акчамды берди дейт да. Толук деле берген жок дейт, макул деп барат. Баргандан кийин дагы окуп баштайт. Стипендияга жетишим керек дейт да. Бул стипендияны колдон чыгарууга акым жок болчу дейт. Окуп баштайт, түшүнбөйт, окуйт, түшүнбөйт. Кантип түшүнсүн, мектепте да аларды көрбөсү, келсе кантип түшүнсүн, кечке окуйт. Анан Венессиядан кайра сурайт. Венесса айтат да, сен китеп окуп көргөнсүңбү деп. Кандай китеп деп таң калса. Сен китептерди окуп көрсөң дейт. Эми адабий китептерди, Тара кайсы китептер экенин айтпайт, бирок анан китептерди окуп баштадым дейт, Венесса берген китептерди. Анан семестрда ошол китептерден кийин мен көрүп баштадым дейт да, мындай кеңирээк көрүп баштадым. Лекцияларды мен түшүнүп баштадым дейт. Анан ошол китептерди окуйт. Ушул жерде дагы айтат да, китептер аркылуу мен окууну кеңирээк түшүнүп баштадым, кеңирээк көрдүм. Андан кийин эле Венесса мага жакшы кеңеш бериптир. Семестрда биринчи В-га чыгат, кийин А-га чыгат. Бул керемет болчу дейт да, стипендия жетишет. Стипендия берилет, андан кийин окуп баштайт дагы, акчасы түгөнүп баштайт. Акчасы түгөнүп, ошол жерде дагы буга иштеш керек болуп калат. Жана ошондой эле бул ушундай айтат, өзүнүн группалаштарын, чөйрөсүндөгү адамдарды, алар жупунулукка ишенчү, биз болсо ошондой жашадык дейт да. Алар жараткан даба бере аларына ишенчү, биз жаратканга жаныбызды тапшырып койдук, немебизди, оорубуздучу, ал бизди дарылайт өзү деп тапшырып койдук дейт да. Жана ошондой эле алар наркы дүйнөдө кыямат болоруна ишенчү дейт, биз кыяматты чыныгы жашоодо күттүк дейт да. Жана ошондой эле атасы дагы кыяматты аябай күтө берет да. Кыямат 2000-жылга 1999-жылдын аякталышында 2000-жылга келгенде кыямат кайын болот дейт. Атасы кыямат кайынды күтөт, Тара дагы ага ишенет. Ошол жактан ойлонуп атып, булар ишенчү, биз бирок чыныгы ошону күттүк дейт. Бул жердеги университеттеги таанышым бир гана жалгыздык дейт да. Демек, Таранын жашоосу демек аябай өкүнүчтүү болгон экен негизи окуучулук күндөрү. Анан бул өзүн баягы университетке арнап, билимге арнап университетке келди да, анан кыйынчылык күндөрдү өткөрүп атат. Таранын азыркы жашоосу кандай, элге жете алдыбы, мына немеден кийинчи, окуусунан кийин?
кандай ийгиликтерге жетти же университетти таштап кайра ошол жашоосуна кеткенби? Негизги идеясы өзүңүзгө мындай таасир эткен жерлери кандай болду? Дара бул жерде өзүн табуу деп атпайбы? Дара биринчи музыкага кызыкчумун деп ойлочу да. Дара музыкага кызыкчумун деп музыка курстарын баштагандан Дара бир уюу деп ушундай бир тарыхка кызыгып кетет да. Анан музыканы дагы таштабайт, тарыхка ушундай кызыгат. Анан кийин эле Кембриджге окууга барып калат. Кембриджде Стейнберг профессор менен жолугуп калат. Ошол профессор айтат да, профессор менен жолугуп өзү жөнүндө айтып берет. Мектепте окубагандыгын, башка айта турган нерсеси жок, жашырат, бирок айтып салат да. Монтип карап туруп анан дилбаяндар жаздырып көрөт. Аябай жаздырып көрөт, анан бардыгын жазат, карап окуп көрөт, анан башкалар жылтырама алтын болуп көрүнсө, бул чылк алтын дейт да. Демек тараны ошондой сүрөттөп берип атат, Ооба. Анан профессор Керри бар да, Бригма Янг университетиндеги Керри, эгерде Стейнберг сен ушинтип айтып атса, сен ага ишенишиң керек дейт. Сен ошондойсуң дейт да. Анан көрсө Дара тарыхка кызыгат экен. Тарыхты аябай окуп баштайт. Кембриджге барып, сен Кембриджде окушуң керек десе элестете албай кетет Дара. Кантип мен окушум керек деп. Окуй албайм бул жерде деп кайра кетип калат. Сен экзамендериңди тапшырып көр. Мен бир окуучуга, бир студентке орун ажыратам деп Стейнберг айтат да. Ошол жерде материалдык жактан жок экенин айтат. Анан Стейнберг Гейтис стипендиясы бар дейт да. Ага ар кимге жете бербейт. Бирок сен аракет кылып көр дейт. Дара өзүнүн жеткен ийгиликтери университеттеги дилбаяндарын жөнөтүшөт. Анан Бригма Янг канча айдан кийин Гейтис стипендиясы Дарага тапшырылат да. Демек стипендияга жетиптир, Тара. Анан кечирим сурайм, Бригма Янг университетинин тарыхында 3-чү студент болот. 3-чү студент болот Гейтис стипендиясын алганча. Анан журналисттер келип кантип алып калдыңыз, кайсы мектепте бүткөнсүз, сизди ким даярдаган деп сураса, мектепти деле чулдурап, окугам деп эле ушинтип деп берет. Анан кайра берип койгон немеге келет, Айдахого келсе атасы көрөт, газеталардан интервьюларын көрүп, сен эмнеге үйдө окуганыңды бир дагы жолу айтпадың дейт да. Сен үйдө окудум, апам менен окутуп ушундай ийгиликке жеттим деп айтпайт белең. Сен бир дагы жолу бизди айтып койгон жоксуң деп дарынат да атасычы. Демек атасынын дагы мындай оюн өзгөрткөнгө чоң бир бурулуш болгон ушул жерден. Таранын жашоосун биз көрдүк, мындай кичинекейинен эле көп тоскоолдорго учураттыр, бирок илимге умтулган мындай аракетчил кыз экенин байкадык да. Анан бул нерсенин башында баягы башында айтып кеткениңиздей эле Тайлер деген агасы турат да. Анан ушул чыгарманын дагы демек агасына арнаптыр. Сиз кимдерге сунуштамаксыз бул китепти? Окурмандардан. Бул китепти бардык муңга сунуштамакмын. Чындап эле өзгөчө 11 класстын студенттерине, окуучуларына жана ошондой эле 1-курстун студенттерине. Бул китепти мен 1-курсумда окудум. Былтыр чындап эле мен ордунда окуганда Дара күнү түнү окуп, семестрларга бул да кыйналганым, бул дагы эмне бир стресстерге кабылганым. Анан мен дагы 1-курсмун, семестрларда кыйналып жүрдүм. Анан муну да окуп аттым. Анан аябай сонун учурда окуганда семестрларымда мен да жакшы тапшыргам, бул дагы жакшы тапшырган. Ошол учурда ушундай сонун нерсе менен окугам. Сонун. Демек Тараны өзүңүзгө салыштырып, аябай мындай өзүңүзгө мотивация алган сонун китептердин бири болуптур. Бүгүн бизде шайыр эже болду. Сиз убактыңызды бөлүп, окуучуларга, көрөрмандарга өзүңүздүн окуган китебиңиз тууралуу айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Мындан дагы ийгиликтерди тарадай болуп, мындай чоң бийиктерге жетишиңизди каалайбыз. Ийгилик каалайм. Ал эми биздин YouTube көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто шайыр болду. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар. Көрүшкөнчө. Саламатта болуңуздар.